Assalomu alaykum. Baqытты nuroni kitobidan 3-hadis. Bismillahirrohmanirrohim. Islomdan turkuktörü. Ibn Umar ağa da atasına da Allah razı olsun mындай дейт. Allah'ın elçisi ağa Allah'ın тынчтыгы жана мактоосу болсун мынтип айткан. Ислам 5 нерсеге негизделген. Allah'dan başka sыйынууга татыктуу илах жок. Muhammed Allah'ın elçisi деп көөлүк келмесин айтуу, намаз окуу, зекет берүү, ажылык кылуу жана Рамазандын орозосун кармоо. Хадистин маанилүүлүгү. Ислам түркүктөрү тууралуу айтылган бул хадис дин эрежелеринин жана өкүмдөрүнүн жыйнагы эсептелген маанилүү хадис болуп эсептелет. Хадис шарият негиздерин жана динди түшүнүүгө чоң мааниге ээ. Хадистен алынуучу сабактар жана пайдалар. Биринчи. Исламдын курулушу. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, адам баласын капырдык коргонунан жетелеп чыгып, тозоктон алыстатып бейишке ылайыктуу кылган ислам динин пайдубалы жана түркүктөрү бекем курулушка окшоткон. Ал түркүктөр төмөнкүлөр. Allah'dan başka ibadатка татыктуу илах жок. Muhammed Allah'ın elçisi деп келме келтирүү. Башкача айтканда ыклас менен көөлүк берүү. Келменин мааниси Allah'ın бар экендигин жана жалгыздыгын моюнга алуу. Muhammed ага Allah'ın тынчтыгы жана мактоосу болсун, Allah'ın пайгамбары жана элчиси экендигин тастыктоо. Бул исламдын негизги пайгамбарыбыз ага Allah'ın тынчтыгы жана мактоосу болсун. Мен адамдар Allah'dan başka ibadat кылууга татыктуу илах жок. Muhammed Allah'ın elçisi деп көөлүк бермейинче алар менен согушууга буйрулдум деген. Дагы бир хадисинде ким Allah'dan başka ibadat кылууга татыктуу илах жок деп чын жүрөгү менен айтса, бейишке кирет деп айткан. Намазды тургузуу. Намазды өз убактысында парз, важип, сүннөт, мустахабтарын толук аткарып, сүннөттө көрсөтүлгөн тартипте окуу. Намаз ушундай таризде окулганда мусулманга мөмөсүн берет. Аны жаман жана күнөө иштерден тыят. Аллах Таала касиеттүү Кур'анда намазды тургузгула. Албетте намаз тыюу салынган жана бузуклук иштерден тыят деп айткан. Анкабут сүрөсү 45-аят. Намаз мусулмандыктын жана момундуктун белгиси. Момун адам башкалардан намазы менен айырмаланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ыймандуу киши менен ширк жана капырлыктын айырмасы намазды таштоодо жатат деген. Башка хадисте намаз диндин түркүгү деп айтылган. Зекет берүү. Байлыгы зекет берүүгө ылайык өлчөмгө жетип, жыл аягында байлыгы ошол өлчөмдөн кемибей сакталган адам байлыгынын 40-1 зекет алууга ылайыктуу муктаж адамдарга берүүсү милдет. Зекет алууга төмөнкүдөй адамдар ылайыктуу. Байлыгы башкаларга зекет бере турган өлчөмгө жетпеген кембагалдар, тапканы күнүмдүк тамак ашынан ашпаган жарды жармаштар, зекет жыйноо, аны сактоо жана таркатуу иши менен алек болгон жумушчулар, Алла жолунда жүргөндөр, мусапырлар, алыс сапарда жүрүп, жолго жетчүдөй жолкире жана азыгы жок калгандар, мисалы ажыга баратып же келатып ара жолдо калгандар. Жүрөктөрүн динге кызыктыруу үчүн, динге жаңыдан кирген адамдарды динге кызыктыруу үчүн. Алла Таала касиеттүү Кур'анда момундарды сыпаттап, алар зекетти орундатуучу адамдар жана алардын байлыктарында колуңда жок суроочуларга бере турган белгилүү үлүштөрү бар деп айткан. Зекет байлыкка байланыштуу кедей кембагалдын муктаждыктан чыгарган, мусулмандардын ортосундагы ырайымдуулукту, ак ниеттүүлүктү жана урмат сыйды арттыра турган коомдо теңдикти пайда кыла турган маанилүү ибадат. Ажылык. Ажылык айлары деп саналган Шаввал, Зулкаада жана Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүндө Харам мечитине барып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн тартипте ибадаттарды аткаруу. Ажылык ибадаты
жеке инсанга да, коомго да пайдасын тийгизүүчү мал жана дене менен аткарыла турган ибадат. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын бири-бири менен жолугуусуна өбөлгө түзгөн чоң мүмкүнчүлүк. Алла Таала касиеттүү Куранда ажылык тууралуу мынтип айткан: адамдарды ажылыкка чакыр, алар сага жөө жана арык төөнүн үстүндө абдан алыс жолдордон келишет. Алар өздөрүнө арналган пайдаларды көрүшсүн, өздөрүнө берилген малдардан белгилүү күндөрдө Алланын ысмы менен курмандык чалышсын. Андан өзүңөр да жегиле жана кедей кембагалдарга да жегизгиле. Ушул себептүү ажылыктын сыйы мол, сообу эсепсиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабыл болгон ажылыктын сыйы бейиш деген. Ажы амалы хижри жыл санагы боюнча 6-жылы Алла Тааланын кимдин кудурети жетсе ошол үйдү ажылык кылуу милдет болду деген аяты менен парыз болгон. Рамазандын айында орозо кармоо. Хижри жыл санагы боюнча 2-жылы Алла Тааланын Рамазан айы адамдарга жол башчы, туура жолду көрсөткөн, ак менен караны айырмалаган, Куран түшүрүлгөн ай. Силерден ким бул айдын жаңырганына күбө болсо, орозо кармасын деген аяты менен парыз болгон. Орозо жан дүйнөнү тазалап, рухту азыктандырып, денеге күч-кубат берүүчү пайдалуу ибадат. Ким Алла Тааланын буйругуна баш ийип, анын ыраазычылыгына жетүү үчүн орозо кармаса, анын күнөөлөрү кечирилет, бейишке кирүүсүнө себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким ишенип жана сооп үмүт кылганы үчүн орозо кармаса, анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет деп айткан. Ислам негиздеринин бири-бири менен болгон байланышы. Ислам негиздеринин баарын толук аткарган инсан чыныгы ыйманы толук мусулман болот. Ал эми негиздердин баарын аткарбаган инсан анык капыр болот. Эгер булардын бирин танып жокко чыгарган адам мусулман деп эсептелбестигин аалымдар бир ооздон айтышкан. Ислам негиздеринин баарына ыйман келтирип, бирок шахадат келимесинен башка кайсы бир амалды кайдыгерлик менен аткарбаган адам фасык, бузуку деп эсептелинет. Ислам негиздеринин баарын тил учунда гана кабыл алып, жүрөгүндө кабыл албаган адам мунафык болуп саналат. Ибадат кылуунун максаты. Исламдагы ибадат анын сырткы сүрөтүн жасап коюу деген сөз эмес. Ибадаттын максаты аны аткарган жеке инсанга жана коомго пайда тийгизүү. Эгер окуган намазы аны жаман күнөө иштен тыя албаса, андай намаздан пайда жок. Ошондой эле орозо кармаган адам жалган айтууну таштабаса, кармаган орозосунун пайдасы жок. Элге көрүнүү үчүн аткарылган ажылык менен жана зекет да ушундай. Бул аткарган ибадаттардын пайдасын сезбесең, аткарбай эле кой деген сөз эмес. Тескерисинче ар бир ибадатты калыс Алла үчүн сүннөттө көрсөтүлгөндөй тартипте, тыкыр, так аткарууга аракеттенүү зарыл деген маани. Ыймандын бутактары. Исламдагы амалдар ушул хадисте айтылгандар менен гана чектелбейт. Хадисте диндеги негизги, маанилүү, зарыл ибадаттар айтылган. Динде мындан башка да көп амал ибадаттар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыймандын 70тен ашуун бутагы бар деген. Хадистен ислам дини ишеним жана амалдын турарын баамдайбыз. Ишенимсиз аткарылган амалдын пайдасы жок. Ошондой эле амалсыз ыйман толук болбойт.